Саламатсызбы көрүүчү. Сиз Улуттук банкынын каржы сабаттуулугуна багытталган Финсабат долбоорун көрүп жатасыз. Барыбыз эле ислам принциптери менен каржылоо дегенди угуп келебиз. Бирок бул кандай каржылоо? Кандай негизде каржыланат? Жөнөкөй кредит менен ислам каржылоонун айырмасы эмнеде деген суроого жооп издедиңиз беле? Анда биз Финсабат долбоорунун бул чыгарылышында айтып беребиз. Ислам каржылоо принциптери бул шарият эрежелеринин жана баалуулуктарынын негизинде берилет. Анда пайыз менен кредит берген кадимки банктан айырмаланып, соода жана өнөктөштүк принцибинде каржыланат. Тактап айтканда, ислам каржылоосу сизге накталай акча бербестен керектүү буюмду сатып алып берет. Различие между традиционным финансированием, между исламским принципом финансирования. Кадимкеле кредит берген банк менен ислам принцибиндеги каржыланган банктын айырмасы бул берилген товарлар, буюмдар шариаттын негизинде жүргүзүлөт. Анда ар бир ислам принцибин карманган банктарда шарият жолундагы кеңешчилер, дин башкармалыгынын өкүлдөрү комиссияга кошулат. Алардын кеңеши менен барып каржылоо процесси жүргүзүлөт. Представители духовенства. Эми ислам принциби менен каржылаган жана кадимки кредит берген банктын айырмасы эмнеде деп кызыксаңыз керек. Анда бул суроого төмөнкү ролик жооп берет. Банк бул акча каражаттарын тартуу жана жайгаштыруу менен иш алып барган финансы кредит уюму. Салттуу банкингте банк менен кардардын ортосундагы мамиле акчаны пайызга берүүнүн негизинде түзүлөт. Мында биринчи тарап кредитор, ал эми экинчи тарап карыз алуучу болот. Ал эми ислам банкында пайызга акча берүүгө тыюу салынат. Анда ислам банкинге кандай иштейт? Ислам банкинге бул келишим түзүүнүн предмети болуп, чыныгы товарлар же өнөктөштүк мамиле эсептелген кызмат көрсөтүүлөр. Ислам банкингинде акча товар болуп саналбайт, ал алмашуу жана наркты өлчөө каражаты катары каралат. Ошондуктан ислам банкы товар сатат, кыймылсыз мүлктү ижарага берет, кызмат көрсөтөт, өнөктөштүк бүтүмдөргө катышат. Ислам банкынын айрым бир операцияларын карап көрөлү. Мурабаха бул банк саткан, ал эми кардар товарды үстөк баасы менен сатып алган соода келишими. Мында үстөк баа банктын кирешеси болуп саналат жана ал келишимде так белгилениши керек. Ижара банк кардарга мүлктү ижарага берген келишим. Банкка киреше ижара акысы түрүндө келип түшөт. Мушарака жана мудараба кандайдыр бир долбоорду ишке ашырууда банк жана кардардын ортосундагы өнөктөштүк мамиле. Киреше банк менен кардардын ортосунда бөлүштүрүлөт. Вакала бул банк жана кардар ортосунда түзүлгөн агенттик макулдашуу. Мында банкка киреше комиссиялык кирешенин эсебинен келип түшөт. Жыйынтыктап айтканда, ислам банктары акчаны товар катары колдонбойт жана аны пайызга бербейт. Ислам банктарынын операциялары товар сатууга, мүлктү ижарага берүүгө, бизнес долбоорлор менен кызмат көрсөтүүлөрдө өнөктөш мамиле түзүүгө негизделген. Ислам банктарынын кирешеси болуп, товарды сатуудагы үстөк баа, ижара акысы жана бизнеске катышуудан түшкөн киреше үлүшү жана комиссия саналат. Ошондой эле ислам банкынын иши банктын көз карандысыз шарият кеңешинин байкоосу алдында болуп, шарият кеңешинин милдеттери банк тарабынан ислам каржылоо принциптеринин сакталышын камсыз кылуу. Банктын шарият кеңешинин курамы ислам укугу тармагында жогорку квалификацияга ээ адистерден турат. Ислам каржылоо принциптери боюнча иш алып барган банктарга ар түрдүү дин ишениминдеги адамдар кайрыла алышат. Ал ортодо банк кандай пайда көрөт? Пайызы жок, керектүүнү алса болобу? Кандай жолдор каралган? Айтор ата олтурсак суроо туула берет. Биз Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраевге суроо берип жооп алдык. Пайыз жок деген бекер дегендик эмес. Пайыз жок десе бизде элдер ойлойт, 100 миңди банк берет экен дагы, анан сен кайра 100 миңди кайтарып берет экенсиң деген нерсе. Анда банк эмне эсебинен жашайт? Сиз элестетиңиз, акча берүүчү банк эмессиз, акча берүүчү инсансыз сиз өзүңүз. Инсандарга акча бересиз, таратып. Ошонун эсебинен сиз акча тыйыныңызды өзүң соодасын кыласыз. Бирок сиз акча берип аткан үчүн товар алып беришиңиз керек болот да. Эч кандай акча сурап келген болсо, эмне үчүн акчаны каржылайсың дейт. Ал айтат, иш ачам могу жерден, арендасына, тегинесине, мейли ошону алып берейин, арендасын төлөп берейин. Анан сен кайтарганда убакыт таанып берет, бөлүп таанып бериш керек болот. Сиз мисалы үчүн 6 ай же 1 жыл, 3 жыл, 5 жыл деп, ошонун эсебинде өзүңүздүн наценка деп коет, өзүңүздүн үстөк эмеңизди коесуз. Бул пайыз эмес. Өзүңүздүн кызмат акыңызды коесуз.
ошондой эле телефондо дагы 100 миңдик алган телефонуңузга сиз сатып алып берип банк аны кардарга саткан учурда өзүнүн үстөктүк кызмат акысын коет дагы 110 миң болобу 120 миң болобу. Ал бүгүнкү күндөгү базардын банктардын арасындагы базардын эмесин ылайыкташтырып эле ошого жакын эле бир үстөк бир пайыз дебейин наценкасы менен деп коет берилет. Жөнөкөй банктардагы сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, мисалы үчүн сиз аны төлөй аласызбы, жокпу деп баштан эле ошол проценттик эмеси ставкасы деп коет, белгилүү болуп белгиленет. Андан кийин сиз балким төлөй албай турган абалга келип калдыңыз, ал нерсе эске алынбайт дагы, ал жанагы үстүнө дагы пеня, үстүнө дагы штрафтар туулуп олтуруп көбөйүп кетет. Исламдык каржылык бермесинде сиздин абалыңызга жараша, сиздин төлөй ала турган абалыңызга жараша изилдөөлөр жүргүзүү менен биргеликте кайтарымда ошону изилденип жеңилдиктер берилет. Эми банктан банкка өзгөрөт. Мисалы үчүн кээ бир жеке банктар бар да, алардын өзүнүн койгон ставка деп коет, баягы кызмат акы эмеси жогору болуп калышы мүмкүн. Ал аренада болот. Ал бир аз айырмаланып турат. Маселе ниетте башта, экинчиси исламдык принциптердин орундалышында. Мисалы үчүн ал жердеги берилип жаткан акча тыйын, капитал акча тыйынга процент менен аралашкан акча аралашпаш керек капиталдын өзүнө. Мисалы негизги акчага. Андан кийин бир эле мурабаха деген процесс эмес, ал жерде мудараба деген дагы бар, ошол эле депозит коюу маселеси бар. Же болбосо шериктештик бир эмеси бар. Мисалы үчүн бересиз, проценти жок эле суда бересиз, бирок банк шериктеш болуп ошол нерсеге биргеликте бир бизнеске тең ортоктошуп болот. Мисалы пайдасына да зыянына тең ортоктошуп болуу маселеси бар. Бизде пайдасына тең орток болобуз, кээде бирок зыяны тең орток болбойт да банктар көбүнчөсү. Бир адам эгер банкрот боло турган болсо, анын зыянына дагы тең ортоктошуп болуп 50/50 рискти мойнуна ала турган нерсе бар негизи ислам принциби боюнча. Урматтуу көрүүчү, эми сиз кадимки салттуу банктагы кредит менен ислам принцибиндеги каржылоонун айырмачылыгын билдиңиз. Бул айырмачылыкты башка жарандарга дагы түшүндүрө аласыз деп ишенебиз. Сиздер менен мен Тилек Айталиев болдум. Эмки көрсөтүүгө чейин саламатта болуңуздар.